Бүгүн 25 октябрда Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы өлкөдөгү диний уюмдардын катышуусунда конфессиялар аралык марафон уюштурду. Ага республикадагы бардык дин өкүлдөрү катышып, жалпы 10 команда күч сынашты. Команда курамы дагы түрдүү ишенимдеги, тагыраак айтканда ар кайсы динди туткан өкүлдөрдөн түзүлгөн. Уюштуруучулар муну менен диндер аралык мамилени бекемдеп, достук жана ынтымакты чыңдоону максат кылышкан. Себеби ким кайсы динде болсо да негизгиси бардыгы Кыргызстан жарандары. Көп диндин өкүлдөрү азыр биригип, алардын лидерлери келип, анан ушундай бир марафонду өткөзгөн, бирге чуркаган ошол командаларда дагы ошол дин агенттиги ар бир диндин өкүлү кирип, булар бир командалык чоң марафондорду өткөзүп атып чуркашты, бир командада иштешти. Мен ойлойм, ошондой бир диалогдор, чогулуулар жакшы ошол башка диндегилердин башын бириктиргенге. Катышуучулар эстафета өтө кызыктуу өткөнүн белгилешет. Иш-чара жаңы досторду табууга, башка дин өкүлдөрү менен баарлашууга түзүлгөн жакшы аянт дешет алар. Бүгүнкү жарышта биз 2-чи орун алдык, 100 метрге жарышта. Ошо жана байгелерин алдык. Бүгүнкү оюн жакшы өттү, барды нормально болду, барды жакты, барды кубанычка бөлөнүп. Көп адамдар чуркабай калды, чуркап, спорттон алыстап калды да. Анан спортко чуркаганга кызыктырыш үчүн бирден бир себеби го дейм да. Нам очень важно поддерживать этот диалог в связи с тем, что Кыргызстан страна многонациональная и свобода религиозного исповедания у нас поддерживается Конституцией, поэтому нам необходимо дружить друг с другом. Жеңүүчүлөргө диплом, кубок, медальдардан сырткары чакан белектер да берилди. Белгилей кетсек, дин өкүлдөрүнүн башын бириктирген мындай спорттук иш-чара өткөн жылы да уюшулган. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы ар жылы үзгүлтүксүз өткөзүп, салтка айлантууну көздөөдө. Учурда азыр бизде дин чөйрөсүндө 26-жылга чейин мамлекеттик саясаттын концепциясы ишке ашырылып атат. Ошо концепциянын алкагында негизи байма-бай ушу дин комиссия ушундай аянтчаларды түзүп келет да. Бул ар кандай. Бул ошо спорттук болсо, социалдык да болушу мүмкүн, бул түшүндүрүү иш-чаралары болушу мүмкүн, бул кеңешүү иш-чаралары болушу, ар тараптуу. Ошо көбүрөөк ушундай келишип, бири-бири менен таанышып, билишип, сүйлөшкөндө мен ойлойм баягы бири-бирине жылуу, түшүнүү мамилелер түзүлөт. Ошондой эле конфессиялар аралык иш-чаралар коомдук, социалдык багытта да уюшулуп турат. Эл аралык конференция, форумдар жана буга катар экологиялык тагыраагы жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери өткөрүлгөн. Мамлекеттик комиссияга мүчө бардык диний уюмдар алдыда дагы биримдикте иш алып барууга кызыктар. Нурайым Бейшиналиева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.